Ayıldaşlar, sizdeşler, urmatlı Körölkan, Kırgız elim. Muna görüp dostlar, urmatlı Hamçektaşev, aябай son мүмкүнчүлүк болду да сизге кайрылайын деп жүрдүм эле да. Siz эгерде колуңуздан келбесе компроматты ошо талаш боюнча коюп коюңуз. Ордуна siz чече албасаңыз келечекте биздин балдарыбыз болбосо биз курактуу жаштар бийликке жетип ошону чечет. Азыр мына алтына жерибизди берип койгону сиздин эч кандай укугуңуз дагы моралдык немеңиз дагы жок. Бул биздин ата бабаларыбыздын жери, канчалаган күчтерден түшүм алып жүргөн эл өзүнүн жанын өзү багып жүргөн. Анан кече парламентте башкыдан сүйлөп, анан бүгүн башканы сүйлөп, барып отуруп, мен билбей 100 гектар берип коюпмун, эми 50 гектар беребиз деп. Кара сууктарга да кайрылат элем, ошо 20 гектарыңарды дагы бербегиле. 1 метр жерди бербеш керек. Өзү Кыргызстан алакандай эл болсо, 6 миллион элибиз болсо. Я ошо кандай ушу жерди берип койсуң аре. Мен барсам антып берем, мынтып берем, тигинтип берем. Кана ошо сөздөр. Камчекташевге жөн эле мынтып эле эркекчесин айтам мен. Камчекташев ошо прокатовуңузду жокко чыгарыңыз, болду. Өзбектер менен сүйлөшпөй эле коюңуз, болду. Сизди жөн эле алдап койду мына. 20 машина берди. Мына мен барып, элиң алда деди, ошону алып келип элге көрсөттүңөр. Эртерден чыгарды, кытерден чыгарды. Ой, Өзбекстан президенти мынтып берди, мынтып берди. Көрдүк силерди алдап койгонун. Барып канча ошо 20 машинага силер канча жер берип койдуңар эй? Бун жаш баланын акылы жетет. Ошончо Камчекташев мына жерге келсин. Келип, ушу компроматтын жегинде жашаган эл менен жолугуп, эсептешип, түшүндүрүп берсин. Болбосо отставкага кетсин. Колунан келбей кетсин отставкага. Болду, ошо. Бербейбиз.